Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Германия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Сураныч, видеого лайк басканды унутпаңыз. Сиз үчүн 1 секунддук кыймыл, биз үчүн чоң мотивация. Рахмат, биз баштадык. Германия дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Анын жашоочулары тактыгы менен белгилүү. Европанын чоң ортосунда жайгашкан Германия кубаттуу экономика гана эмес, эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Качандыр бир кезде бул жерлер жарандык чыр-чатактын сазына баткан чачыранды князьдардын жыйындысы болгон. Бирок азыр Германия бир бүтүн жана аябай бай өлкө. Германия Евросоюздагы өлкөлөрдүн ичинен эң ийри экономикасы менен белгилүү. Өлкөнүн ВВПсы 3,5 триллион еврону түзөт. Экономикасы боюнча АКШ, Кытай жана Япониядан кийинки дүйнөдө 4-чү орунда турат. Немис колледждеринде билим алуу чет өлкөлүктөр үчүн дагы акысыз. Бакалавр даражасы үчүн мамлекеттик университеттердеги окуу акысы 2014-жылы жоюлган. Саясатчылар жогорку билим алуу үчүн акы төлөө зарылдыгын социалдык адилетсиздик деп эсептешкен. Сапаттуу, акысыз билим алууну эңсегендер үчүн бул чыныгы белек болду. Германиянын калкы Евросоюз өлкөлөрүнүн ичинен эң көп, бирок азайып баратат. Германияда 80 миллиондон ашык адам жашайт. Анын 3,5 миллиондою Берлинде жашайт. Ошол эле учурда 5 үй бүлөнүн 2-өө бир адамдан турат. Германия төрөттүн көрсөткүчтөрү боюнча дүйнөдө эң төмөн өлкөлөрдүн бири. Ал эми өкмөт 2060-жылга чейин өлкөнүн калкы 67 миллионго чейин төмөндөйт деп болжолдоп жатат. Орточо эсеп менен немис аялдары биринчи баласын 29 жашында төрөшөт. Бир аялга 1,5 бала туура келет. Ал эми энелердин 3төн бири балдарын жалгыз тарбиялашат. Берлин зоопаркы дүйнөдөгү эң чоң зоопарк. Германияда 400дөн ашык зоопарк бар. Зоопарктар, жапайы жаратылыш парктары, аквариумдар, канаттуулардын парктары, коруктары жана сафарилерди эсептесеңиз, Германияда мындай объектилердин саны 700дөн ашат. Германияда сыраны көп ичишет. Бул суусундукту колдонуу боюнча Германия Европада Чехиядан кийинки 2-чи орунда турат. Өлкөдө сыранын 5000ден ашуун түрүн чыгарган. 1200дөн ашуун сыра заводу бар. Германияда мыйзамда түрмөдөн качууга аракет кылгандыгы үчүн кошумча жаза каралган эмес. Анткени адамдын эркиндикке умтулуусу табигый нерсе жана ал үчүн жазаланбайт деп эсептешет. Германия дүйнөдөгү жашоо узактыгы боюнча эң жогорку орунда турат. Эркектер орто эсеп менен 78 жыл, аялдар 83 жыл жашашат. Германияда жөн эле балык уулоого болбойт. Биринчиден сиз атайын курстарды бүтүрүшүңүз керек. Анда аны кантип жана кайсы жерлерде туура жасоо керектиги гана эмес, ошондой эле балыкты кантип кармоо керектиги айтылат. Чындыгында курстун бир бөлүмү кармалган балыктарга болгон гумандуулук мамилеге, тагыраак айтканда, кургактыкта болгондон кийин анын азабын азайтуу технологиясына байланыштуу. Германия жөнүндө дагы бир айта кетчү кызыктуу факт — айдоочулук маданияты. Бул өлкөнүн кайсы гана жеринде болбосун, жөө адамдар зебрадан көзүн жумуп деле өтө алышат. Анткени айдоочулар жол кыймылынын абалын байкап гана тим болбостон, жол кыймылынын бардык катышуучуларына чоң урмат менен мамиле кылышат. Германия маданий иш-чаралардын жана мекемелердин саны боюнча алдыңкы орунду ээлейт. 2013-жылдын статистикасы боюнча өлкөдө 6200 музей, 820 театр, 130 профессионалдык оркестр жана 8800 китепкана болгон. Германия ошондой эле көркөм сүрөт галереяларынын жана көргөзмөлөрүнүн саны боюнча алдыңкы орундарды ээлейт. Андыктан маданий тажрыйбанын кошумча дозасын алууну кааласаңыз, бул жер сиз үчүн. Албетте, Германияда туристтерди күтүп турган нерселердин бардыгын бир видеодо айтып берүү мүмкүн эмес. Бул өлкөгө үзгүлтүксүз барып туруу керек. Ошондо гана анын сырлары, пардаларын бир аз болсо да ачат. Эгер сиз Кёльн шаарында болсоңуз, андагы шоколад музейине барып, андан кийин сөзсүз Кёльн зоопаркына барып, бул жердин балдарга жана чоңдорго укмуштуудай ылайыктуу экендигин текшерип алыңыз. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Финляндия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгыш үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар жана каналга жазылыңыздар. Көрүшкөнчө достор.